Мына бүгүнкү прием дагы бүттү. Ушул приемдун таасири менен мен шүгүрчүлүк жөнүндө сөз кылайын деп чечтим. Приемубуз 60-тан ашкан эжеке менен болду. Ал кишинин проблемасы тревожное расстройство деп коебуз биз. Баягындай кооптонуу, бар жоктон кооптонуп, жүрөгүм ооруп атат, башым ооруп атат, барып анан неврологторго текшерилип, кардиологторго текшерилип, бар жогу жакшы, бар жогу жакшылыкка ишенбей, эмнеге мен кыйналып атсам силер мени жакшы дейсиңер деген сыяктуу. Анан кийин эми 61 жылдык жашоосун талдадык, анализдедик дегендейчи. Анан ошондон мен сурап атам да, сиз Кудайга ыраазы болосузбу депчи, ыраазычылык билдиресизби деп. Десем, ооба, ыраазычылык билдирем. Качан ыраазычылык билдиресиз десем, жашоомдо жакшы нерселер болгондо ыраазы болом дейт. Анан ошондо гана анан кийин да качан ыраазы болушум керек дейт. Мен ушулорунду айтайын дегеним, тирүү экенибизге ыраазы болушту билишибиз керек да. Дем алып, дем чыгарып атканыбызга ыраазы болушту билишибиз керек. Эгер биз дем алып, дем чыгарып атсак, өзүбүз тамак жеп атсак, өзүбүздүн немелерибизди, өзүбүздүн аткарыш керек болгон нерселерибизди өзүбүз бутубуз менен жүрүп, өзүбүздүн колубуз менен аткарып атсак, ошол нерселер үчүн дагы өтө чоң ыраазы болуш керек да. Күндө эмес, саатта эмес, мүнөттө эмес, секундта, ар бир секундада ыраазы болуш керек экен да. Эгер биз ошончолук ыраазычылыкты балкып жашасак, жөн эле тилибиз менен эле мен ыраазымын, Кудайга шүгүр дегендин Кудайга деле кереги жок дейм да. Ошол ыраазычылыкта жашаш керек экен. Аз болсо дагы, көп болсо дагы. Анан ошондой ыраазычылыкка балкып жашаганыңда сен нааразы боло турган нерселер жашооңдо азыраак болот экен да. Ошон үчүн келиңиздер, Алла Таалага, жаратканга, өзүбүзгө ыраазы болуп жашаганды үйрөнөлү. Минут сайын, секунд сайын дем алганыбызда, дем чыгарганыбызга ыраазычылык бакытка жол ачат экен. Ыраазычылык байлыкка жол ачат экен. Ыраазычылык ден соолукка жол ачат экен. Адам баласы эмнени кааласа, ошол нерсеге только ыраазычылык гана жол ачат экен. Сен ыраазы болгон сайын жараткан күч дагы сага ошончо ошол сен жакшы көргөн нерселерге, таза нерселерге, бактылуу кыла турган нерселерге жолдоруңу ачат экен. Көзүңүздү ачканыңыз үчүн, дем алып атканыңыз үчүн, бир күндүк шанс берилгени үчүн ыраазы болуп жашаганды үйрөнөлү.